Ерлан мырза, салам алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жакшыбыз. Канча жылдан бери иштейсиз ушакта? Ушу бияка келип иштеп атканыма 11 жыл болду. Мына быйыл 11 жылдан бери токойчу кызматкери болуп иштеп, 9 жыл иштедим. Андан кийин ушу питомникти караганга, ушу питомник менен жумушчу катары. Бул питомник канча жыл болду уюшулганына? Бул питомниктин уюшулганына биз келгенде ошо уюшулган экен. Ошо ойдон бери эле ошо мен өзүм иштеп келатам ошо ойдо. Ушу питомникте. Ошо жалгыз эле иштейсизби? Жалгыз эмес, биякта башка дагы токойчулар бар. Эми бул 11 жылдан бери иштеп келатканда өзүбүз ушул арча менен иштегениме өстүргөнүбүзгө бир 8 жыл болду. Ага чейин терек өстүрчүбүз. Анан былтыр да бир проекти келип, Кемпалато деген, ошо менен өзүнчө 2020-жылы астын өзүнчө питомник уюштурдук, 4 гектар. Аякта да буюрса маточный питомниктерибиз бар. Быйыл кичине жаз жаан чачын болгонго кичине токтоп турабыз. А так мурдагы өзүбүздүн иштетип аткан эски питомнигиндебиз азыр. Бул питомниктин аянты канча, анан канча түрү бар ушул бактардын түрүнөн? Бул питомник где-то бир жарым гектардай болуп калат го. Жарым гектардай. Анан бул жерде азыр арчанын 2 түрү бар. Туя простой, туя книжный деген, можжевельник венгерский бар, көк терек бар, тал бар, ива кудрявый, ива плакучий. Ошо түрлөрү бар. Пока бизге өтүмдүүлөр ошолор. Бул акыркы жылдары ошол сиз айткан бактардын кайсы түрлөрүн көбүрөөк тигип атышат? Эми бизден көбүнчө эле азыр бизге спрос ушу арчага эле көп питомник кылат экен. Бул жана можжевельник деген. Можжевельник. Бул тикенектүү арча экен да. Тикенекти, ийне жалбырактуу. Ийне жалбырак. Анан эми бул Европаныкына караганда биздики ушу чүйдө өскөндүгүнө байланыштуу. Бул биздин аба ырайына туруктуу болуп өсүмдүүлүгү жакшы экен да. Ушу көбүнчөсү ушул өзүбүздүн ушу чүй аймагына ушу чүй аймагында келген алуучуларга, ушу мекемелерге ушу өзүбүздүн ушу сокулук бул бөлүкчөсү болот. Ушу сокулук токойчулугунун жеринен ушу алган арча, ушу терек, можжевельник, ушу кайыңдар өстүрсөк, ушулар жакшы чүй аймагына негизи. Ушул жанагы ийне жалбырактуу арчага мүнөздөмө берсеңиз. Венгерский деп коюп, венгер можжевельник. Муну биз мына ушул тургандар 4 жылдык. Анан муну генедей чагынан бери, уругуттан бери өстүрөбүз. Анан бул деле биз 40 бербей эле өстүрчү элек. Анан былтыр кичине мындай бой өсөбү деп 40 берсек, бул 40ты кичине жаманыраак көргөнүм экен. Жото мындай саргарып ооруду да, күйүпчү. Анан мына 40 бербеген жактары, мына могулар мына үңү башкача. Жашыл. Мына момундай жашыл болуп, булар 40 берген эмес. Былтыр мен 40 төксөм ушу ооруду. Анан мына булар болсо өңү башкача, булар 40 берилген эмес да, бул уруктан өстүрөбүз. Мына уруктан өстүргөндөр мына моорекелер, мына кичинекей болуп мына уругунан өскөндөр мына. Мына моолар. Мына. Былтыр тигилгендерби? Булар былтыр себилгендер мына. Моорекелер. Ушул жерге 40 бербейди элек, булар кадимкидей эле ооруп калды. Ысык болобу? Ушундай. 4 жылдык деп атасыз, булар болсо 4 жылдык болду. Мына быйыл 4 жылдыктар. Бийиктиги канча болуп өсөт? Эми бул азыр канча? Примерно мындай караганда 1,5 метр да. 1,5 метр. Ушул 4 жылда өстү. Ушул 4 жылдык. Негизи бийик эле болуп өсөт. Бийик эле болуп өсө берет. Тигине өтө жакта турган эмелер 6 жылдыктар, туялар. 6 жылдыктар. Муну өсө берет экен. Мына биз Тети бийик болуп өскөн туябы? Туялар. Ушул 1 жылдыкты, ошол 1 метрлик, жарым метрликтердин баасы канча болот мисалы? Мына мисалы үчүн биз болсо өзүбүз мына морекени сатканда мен бияктан питомниктен 500 сомдон сатам. Бул 1,5 метрден өйдө 500 сом. Андан ылдыйлаганы баасы ылдыйлап кете берет. Анан мындай жаш. Шаарда кымбат сатат да? Шаарда кымбат. 1000 сом. Түштүктөн, аркы Өзбекстандан алып келип алып багы сатып атышат арзаныраак деп, бирок бул өзүбүздүкүнө жетпейт. Биз көбүнчө ушу өзүбүздүн күн айтабыз элдерге, ушу өздүкүн алгыла деп. Ушуну тиккенде кандай кылып баягы кам көрүш керек, кандай кылып өстүрүш керек? Муну сеинси деп коет. Сеинсиден алгандан кийин 50-50 аралыгын 50-50 кылып тигебиз, отургузуп. Түбүн казып алгандан кийин. 50-50 кылып тигип, даярдап, отоп сугарып, эң эле душманы биринчи көчөттүк ото. Ушу сугарган сайын отоп, жумшартып,
отоп сугарып турабыз, болду. Башка эчтеке. 3 жыл жакшы уход кылып койсок, чоңойгондон кийин ото чыгарбайт. Бул 3 жылга чейин мына азыр мына моолар деген былтыр тигилген, мына быйыл 3 жыл, 2 жылдык болуп атат. Азыр мына ото көп. Эми бул буюрса отой баштайбыз. Анан бир 2 жылдан кийин отобойбуз, ошо ойдон калышат. булар жер тандабай эле өсө берет. Жер тандабай эле өсө берет. Кара топурак, сары топурак деп эле. Биздики жерибиз кум. Кумай жер да. Ошо карабай эле өсүп атат. Мен башка бирок 40 бербеш керек экен. Негизи ошо 40 бергенде чөтө ооруйт экен да. Ушундай жери бар. Карагайлардан кандай айырмаланат? Могу мисалы межевенникте өтпөйсүзбү? Карагай болсо бул Тоо карагайлардан дейли. Тяншанский. Биздин местный ел Тяншанский деп коет. Мен 3 жыл алып келип, көлдөн алып келип сеянсыларына тиктик. Бияк ысык болот экен, өспөйт экен. Бул жанагы деңиз деңгээлинен 1000-1200 метр бийиктикте өстүрөт деп айтат экен. Анан ошо тоо жакта, чуңкур жакта питомнигибиз бар. Ошол жакта балдар өстүрөт. Бул можжевельник, ушу арчалар ушул ылдыйкы зонадагы күн ысыктык коркпойт экен, ысыктан коркпойт экен, өсө берет экен. Тоолор болсо суу салкыныраак жер керек экен да. Тоого болсо, эми билбейм, тоого өстүрүшпөй, аяка билбейт экен, бирок ушу чүйдүн ушу ысык жерине ушул арча туя жакшы өсөт экен. Экейлер туя, эми туя деле бул арчанын эле декоративный башка түрү. Ушул уруктан чыкканы мына 3 жыл. Булар сейинси. Буларды эми көчүрөбүз. Булар мына быйыл буюрса көчүрөбүз. 2-3 жылдан кийин уже сатыкка чыгат. Бул сейинсилар да мына буякта аябай кою. Эми бул деле жакшы өсөт экен. Эми бул арчанын эле бир түрү дейсиз, Арчанын эле түрү. Эми мунун деген көп түрү бар экен. Мунун 100дөн ашык түрү бар дейт. Бизде ошо жөнөкөй менен эле жана кинежный деген туяны өстүрөбүз. Анан эң эле ошо биз эми муну черенки айтып деле албайбыз. Уруктан эле аэропорттон келип уругун терип алабыз. Аэропорттун жолдун ортосунда бар, ошактан шаардан терип келебиз. Анан күзүндө кадимкидей эле жерди даярдап, сээп, өстүрүп алып, анан кайра ушколка кылып өстүрүп сатып атабыз. Мунун деле баасы тигиндей. Жок, бул тигиге караганда кичине арзаныраак. Бул тиги спрос көбүрөөк экен. Тигинин суроо талабы көбүрөөк, муну азыраак. Бирок өскөнү экөө бирдей эле өсөт экен. Экөөнүн эмеси. Бирдей эле. Багылышы деле бүт эле бирдей эле багайбыз. Сугарабыз, отойбуз бир эле убакытта баарын. Анан айтсаңыз, мына 11 жылдан бери иштейм деп атпайсызбы токойчу болуп? Бизде могу акыркы жылдары дейсизби, мурункуга салыштырмалуу ушу бак тигип, ушундай нерселер тиккенге мындай кызыгуу күчөдүбү же мындай аз болуп атабы? Жок, азыр мына туура суроо бердиңиз. Муну азыр колунда бар жана бизнесмендер, ана жана чоң тамдарды салгандар муну менен азыр живой изгородтун ордуна ушуну тигип калышыптыр. Каша кылып мындай көрк берипчи, бул тосмо катары. Тосмо катары, дубал катары. Дубал катары. Бул арча эми, бул арча бир жакшы жери, бул жалбырагын күйбөйт. Терек башка бактардай болуп, тиги таштандысы чыкпайт, жалбырагы чыкпайт. Бул жайдыргычтыр, жапжашыл. Үйгө көрк берет экен да. Ошого кызып, биз жылдан жылга ушуга суроо талап көбүрөөк болуп атат. Аба тазалап, экологияны тазартып турат да. Шаарда деле билесиңер, кайсы парк болсун, жолдор болсун, ушундайларды тигкенибизди да көрүп атабыз. Бала бакчаларга берип атабыз, мектептерге берип тигип атабыз, мечиттерге тигилип атат, мечиттерге берип атабыз жардам кылып. Ошо колдон келгенинче иштеп атабыз. Анан бул өзүңөрдүн питомникке, өзүңөргө түзүлгөн шарт, айлык маселеси кандай? Эми биздики наразылык жокпу? Жок, буга наразылык деле жок. Биз ошо 70ге 30% иштейбиз өкмөт менен. Өкмөткө лескозго 70% биз алабыз. Көчөттүн 30%-ин лескозубузга беребиз. Мурда ушундай иштечүбүз. Азыр эми жаңы питомник болгондо биягы болсо башка тартип менен кетет деп атат. Бизге ыңгайлуу болсо биз иштей беребиз. Жумуштан коркпойбуз. Бул ушунча түйшүктүү экен да. Бул мээнет эми аябай. Уруктан баштап ушу даражага чейин өстүргөн 5-6 жыл мээнетти талап кылып анан ошо акча болот да. Анан сатканыбыз 500 сом ашып эле кетсе, анан 150 сом, 250 сом, 300 сомдон сата беребиз эми. Боюна карап жараша. Бул силерден арзаныраак алып анан баягы көчө боюнда шаарда тургандар кымбат сатып атат. Алар эми алып сатарлар да. Алып сатарлар. Кымбат сатат. Ошондой.